шаары аймагында 2026 жылга карата гүлдөрдү эгүү боюнча 2025 жылдын бюджетинин эсебинен 2,5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ал акча каражатынын эсебинен биз 2025-де декабрь айында атайын гүл уруктарын сатып алганбыз. Сатып алып өзүбүздүн күнөсканабызда өстүрүп 2026 жылдын 25 мартынан уже шаарга алып чыгып эге баштадык. Анын ичинен 10 000 түп розадан алынган, алар эс алуу парктарга, скверлерге, негизги жолдордун жашыл аймактарына эгилди. Ал эми уруктан чыккан гүлдөр болсо 10 түрү болот жалпысынан. Азыркы учурда негизги болгон Байзак көчөсүндө, Нагима Айтматова, Эркиндик көчөлөрүндө, Осмонов көчөлөрүндө атайын гүл эгилүүчү жерлерге гүл орнотуучу тосмолорго орнотулууда. Жашылдандыруу жана көктөмдүк жар басым кызматкерлери тарабынан, мекемеси тарабынан курортко атайын гүл тосмолор орнотулган болчу. Аларды биз мына шаардан кирүүчү болгон негизги жол аркадан шаарга кирүүчү жакка орнотобуз. Негизги максатыбыз ошол жактагыларды шаардын ичине алып келип орнотууда. Ал жака болсо биз 2026 жылдын күзгү бюджеттин эсебинен атайын полония дарактарын эгүү азыркы учурда пландалууда.